Биринчи топтогу майыптыгы бар Токтогон Нажалиев жубайы Сакен Ташбаева менен Көтөрмө чөлкөмүнүн 66-үйүндө жашайт. Турак-жай коктунун оозунда болгондуктан катуу жааган жаандын кесепети түз эле алардын үйүнө тиет. 2020-жылы июнь айында болгон сел агымы үйдү каптап, түзүлгөн комиссия жашоого жараксыз деген тыянак чыгарган. Коктун ичимен толтура эле келди, толкуп эле. Үйлөрдүн баарын каптады. Бу кошуналардын үйлөрүнө бүт кирди. Биздикин үйдү болсо мондай эле жапырып эле каптап, үйлөрүбүздүн ичине суу кирип, мына азыркыга чейин кургабайт да. Ошондон кийин бир эме чыгара калып, эти московскийчи ошол жактан эме көрсөттү да. Бирок алар мындай чечимге нааразы. Анткени жер комиссиясы чечип берген тилке мындан өткөн кооптуу жер деп эсептешет. Бияктарлар көпчүлүк барбайбыз деп атат. Эме условиясы жок, суу жок, эчтекеси жок, свет жок. Деп эмес экенин кайра андан кийин московскийден кирпич заводдун жанынан беребиз деген. Жерлерди көрсөтүп койбойларынан кайра ада болбой калды. Эми пока жер берилбей жоксо дагы жер карап атабыз, сурап атабыз деп аткан, ошо ойдон эле дайын жок. Ушул эле чөлкөмдүн жашоочусу Алтынбек Молдокулов да айттырбай келген табият кырсыгынын азабын далай тарткан. Селдин кесепетинен үйүнүн дубалы урап, полу чирип баратканын айтып, зээни кейиди. Үйдүн ичин баары суу каптап, үйдүн ичи баары ным болуп, полдун баары жарабай калганда, төлкө келет, карайт, көрөт баардык нерсени. Ушундай экен эле код болду. Башка бизге эч кандай эме берген жок да, даже суу да деле берген жок, кредит деле берген жок. Даже биз өзүбүз кредит алып, өзүбүз төлөөлүк кичине жардам кылгыла бизге жер боюнча жер бергиле десек да, жер да берген жок. 2020-жылдын 3-июнунда катуу жааган жаан селге айланып 60ка чукул турак-жай жабыр тарткан. Жалпысынан 48 куткаруучу, 6 суу сордуруучу, мотопомпа жана кум шагылдарды жүктөп чыгаруучу оор техникалар жеринде иштеп, ыкчам иретке келтирүү аракеттери көрүлгөн. Ошол учурда түзүлгөн комиссия Көтөрмө чөлкөмүндөгү 4 турак-жайга жашоого мүмкүн эмес деген корутунду чыгарган. Алар жабыр тарткан тургундарга башка аймактан жер тилкеси берилип, ал эми калган тургундарга материалдык жардам көрсөтүлүп, аймакка сел агымын тосуучу тосмолор курулат деп убада кылышкан. Жергиликтүүлөр алардын айткандары сөз бойдон калды деп нааразы. Өмүрлөрүн тобокелдикке салып, коркунуч менен жашап жатканын айтышат. Корутунду чыгарып берген, көчүрүлсүн, неме берилсин деп. Жок, ушул күнгө чейин. Мына 6 кальций алып келип койгон. Быйыл да суу каптады. Биз суу каптап келатканда жайлата биз деген коркуп эле, сапсаңдап эле турабыз ушул жерде. Эмне каптап кетет я деп. Мына эптеген жан сактоо менен жашап келатабыз. Жарандардын мэрия жер бербей атат деген дооматтарын шаардык бийлик четке кагат. Көтөрмө чөлкөмүндөгүлөргө калаанын Москва чөлкөмүндөгү кирпичный аймагынан жер тилкелер сунушталган. Бул жарандар турак-жайын камсыздандырбагандыгына карабастан убагында 50 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөндүгүн билдиришти. Бирок алар ошо кезекте камсыздандырган эмес да. Камсыздандырса бир миллионго чейин акча алып калышмак. Анан камсыздандырбай бирок 50 000ден алышкан. 50 000ден ошо президент өзү карточкасына салып берген да. Шаарда 1600-1800 киши кезекте турат. Жер жок. Бирок ошого карабастан баягы кишилердин, адамдардын өмүрүн алдын алуу боюнча кирпичтен баягы сунуштаганбыз да. Жер беребиз деп алып барып көрсөтүштү, бирок биз алган жокпуз. Бизге үй салып бергиле деди. Негизи биз азыр деле кооптуу жер экен, аяк деле барып көргөнбүз. Анан негизи бизди бул эки ушул үйлөрдү тияктан бери тартып келгендер, ошо үйлөрдүн баарын көчүрүлсүн деген корутунду чыгарылган, МЧСтен көчүрүлсүн деген. Анан көчүрүлүп эле жатабыз. Мына андан бери 2 жыл болду. Барып атып тажап бүттүк. Калктын санынын өсүшү менен облус борборунда жер тилкелерине болгон муктаждык да көбөйүүдө. Учурда калаада 1800гө жакын жаран жер алууга кезекте турат. Ал эми Көтөрмө чөлкөмүндөгү бул маселе качан жана ким тарабынан чечилери белгисиз бойдон калууда. Учурда жергиликтүү бюджетте каражат жок болгондугуна байланыштуу чет элдик инвесторлордун жардамы менен сел тосмолорун куруу аракеттери бар деп билдиришти мэриядан. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.